Нурсултандын өлүмүнө шектелип 2 өспүрүм кармалды. Медиа Хаб өз жанын кыйган 13 жаштагы Нурсултан Карыбековдун өлүмү тууралуу материал чыгаргандан кийин 16 жана 17 жаштагы өспүрүмдөр кармалып 1 айга камакка алынышты. Нурсултандын чоң атасы жана апасы Медиа Хабка интервью берип, уулун өлүмгө Зайракан Исаева мектебинен өзүнөн 3 класс жогору окуган 10 класстын окуучусу Аргендин салык салып кысымга алганы жана балыкчыдагы мектептердин бирин бүтүп Бишкекте окуп жаткан акбараттуу баланы коркутуп, акча сурап турганы түрткү бергенин айтышкан. Андан сырткары баласына салык салып жүргөн балдардын бирисинин туугандары балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүндө иштешкени үчүн тергөөгө тоскоолдук жаратып жаткандыгын дагы билдиришкен. Нурсултандын ата-энесинин уулунун өз жанын кыюусуна мектептеги рекетчилик себеп деген жыйынтыкка келүүсүнө классташтары менен болгон жазуучулар түрткү берген. Нурсултанга жазылган каттардын арасында "Сени болду эч ким сыйлабай калды го мектепте. Сени менен эч ким сүйлөшпөйбүз деп жатышат. Доке, сени ари кругтан чыгарып салдык деди го" деген сөздөр бар. Нурсултан жерге берилгенден кийин ата-энеси классташтарынан сураштырып баштаганда, алардын бири Нурсултан жалпы группага "Ушул Аргент ажатты. Сентябрдан бери 7000 бердим го" деп жазганын эстеп айтып берген. Балыкчы шаардык милициясы 24 апрелде тергөөнүн жыйынтыгы менен кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Ал эми 16 июнда бул чечим Балыкчы шаардык прокуратурасы тарабынан жокко чыгарылып, материалдарды кошумча текшерүү үчүн Балыкчы шаардык милициясына жөнөтүлгөндөн кийин 17 июнда өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, маркум менен чогуу окуган жана анын менен жакын байланышта болгон 31 окуучу суракка алынган. Ысык көл облустук милициясы Медиа Хабтын материалында аты аталган 10 класстын окуучусу 17 жаштагы А.К. кармалып 1 айга камакка алынганын кабарлады. Андан сырткары тергөөнүн жүрүшүндө башка окуучуларга карата опузалап акча талап кылуу жана тоноо фактылары аныкталып, дагы 2 окуучунун ата-энеси милицияга арыз жазган. Арыздардын биринде Балыкчы шаарынын тургуну 17 жаштагы уулунан 2025 жылдын январь айынан тарта белгисиз өспүрүмдөр бир нече ирет акча талап кылып келатканын билдирген. Экинчи арызында дагы бир тургун 17 жаштагы уулунун белгисиз өспүрүм коркутуп жана күч колдонуп спорттук кийимдерин тартып алып жүргөнүн айткан. Бул фактылар боюнча Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгы опузалап талап кылуу жана тоноо беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Шектүү катары шаардын 16 жаштагы А.С. аттуу тургуну кармалып, ал 1 айга камакка алынды. Медиа Хаб Нурсултандын өлүмү тууралуу материалды жарыялагандан кийин комментарийлерде ондогон адам балдардын мектептен рекеттен жабыркап жаткандыгын жазып, өз окуялары менен бөлүшүштү. Каракол шаарында балам 8-классты бүтүрдү. Бүтөрүнө 1 ай калганда рекеттердин айынан ызы-чуу чыгып, балам мектепке баргысы келбей калды. Ал мага айткандан кийин мугалимдерге жана милицияга айтып, бир аз токтоттук. Бирок ошол рекеттер баламды класстан бөлүп салышыптыр. Апаңа даттанасың деп айтышкан экен. Азыр балам ал мектепте окугусу келбей жатат. Алар мектептеги башка окуучуларды башкарып, балам менен сүйлөшпөгүлө деп айтып коюшуптур. 10 жыл мурун менин балам 8-класста окуучу. Чоң балдар налог салып жатканын байкап мектепке барып айткам. Эжем мени мектептеги инспектор менен сүйлөшүш үчүн кабинетке киргизип койду. Милиция мени таң калтырды. Сен эмне апаңа айтасың? Сен эми мамина сыночек деп шылыңдаарын айткан. Өзүң эле чечсең болмок деп кекеткен. Мен апей кандайча? Эмне деп жатасыз десем, эжей баарыбыз эле ошондой болуп чоңойгонбуз. Эркек балага эч нерсе болбойт деп койгон. Ушул мектепте окуучу, рекетчиликтин айынан тажап кеттим деп өзү суранып, башка мектепке кетти. Башка мектепке сүйлөшкөнүмдү айтсам, биринчи суроосу рекет жокпу болду. Менин уулум да так ошол кезде 7-класста окуучу. Чоң класстын балдары акча талап кылып, түн ичинде урушчу экен. Дем алыштан келгенде эле мектепке барбайм деп ыйлай берчү. Барсам, ошол балдардын бирөөсүнүн атасы милицияда иштейт экен. Директоруна айттым. Кийин ал балдарды дагы мектептен кетирип, акырында баламды дагы мектептен чыгарып кеткем. Менин да баламды ушинтип кыйнап жатышат. 2 телефон алып берген эле тайнеси. Ошону рекеттерге берип коюптур. Жакында онлайн кредитти алып коюптур тайнесинин атынан. Балам 2010-жылы төрөлгөн. Өзүм да ооруп калдым. Эмне кылышты билбей жатам. Бир уул, бир кызым бар. Ушундай зөөкүр рекеттерди ким токтото алат? Биздин мектеп Ош шаары, Ноокат району, Кулатов айылындагы мектеп. Аны ким көзөмөлдөйт? Мен баламдын телефонунан өз көзүм менен көрдүм. Ушул жерге кола, нас келет, ошону сат деген сөгүнгөн сүйлөшүүлөрдү, үн билдирүүлөрдү жана смстерди. Балам намыстанып аларды өчүрүп салыптыр. Ушунчалык зөөкүр балдар көбөйүп кетиптир. Тайенесинен 2 күндө бир 1500 сомдон акча алып кететкен. Биз кимге кайрылсак болот? Ош шаарында дагы Ломоносов мектебинде да окуучулар арасында рекетчилик бар экени айтылууда. Зульфия Кожаева бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына бир нече фактыларды келтирип, тиешелүү органдарга чара көрүүнү талап кылды. Жыл башынан бери мектеп рекетчилигинен, мектептеги мушташтан жана башка себептер менен өз өмүрүнө кол салып 20дай окуучу каза болгон. Ал эми 2024-жылдын 10 айында 75 окуучу өз жанын кыйганын Ички иштер министрлиги билдирген. Билим берүү министрлиги болсо мектептерде балдар психологтору жана өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлордун жетишпей жаткандыгын айтып келет.